Саламатсыздарбы, достор, катталуучулар, катталып пикирлериңиздерди билдирип, жазып, ойлоруңуздар менен бөлүшүп жатканыңыздарга биз абдан ыраазыбыз. Бул подкастыбыз ушул сиздер үчүн, кыргыз эли үчүн, ушу кыргызстандыктар үчүн, менен ойлорун, санааларын бөлүшкөн санаалаштар үчүн кылып жатканы. Ошондуктан сиздер катталып, сиздер бөлүшүп, сиздер талкуулап атсаңыздар, бул ушу биздин эмгегибиз текке кетпегендигин көрсөтүп, бизге да дем күч берип турарын билдирет. Ошондуктан катталып, бөлүшүп, оюңуздар менен бөлүшкөндү унутпоңуздарды суранабыз. Эми биздин азыркы учурда Жогорку Кеңеште болгон көйгөй боюнча, ал жерде кыргыз тил боюнча толуктоо өзгөртүүлөрдү талкуулап, жаңы мыйзамга өзгөртүү кошумчаларды талкуулап жаткан учурубуз. Ошол жерде айрым депутаттар өзлөрүнүн оюн билгизди. Оюн билгизмектөөсү одураңдап, адыраңдап, мисалы Бакыт Сыдыков мырза көрүнүктүү депутаттардын бири, мурда чоң кызматтарды аркалап, анын ичинде белгилүү болгон аэропортто башкы мүдүр болуп, президент болуп иштеп жүргөн киши. Ал киши Үсөн Сыдыков деген президенттик администрациянын, Курманбек Садыкович Бакиев учурунда президенттик администрациянын жетекчиси болгон адамдын уулу экени, белгилүү адам экенин билебиз. Ал киши адыраңдап, оңураңдап, эмне деген мыйзам долбоор деп сындап кирди. Анын ичинде мыйзам долбоорлорунун ичинде ар кандай кошумча алымчалар, анан ошонун негизги жана чыр чатактарды, суроолорду жараткан пункттарынын бирөөсү бул мектепте эгерде ошо кыргыз тилин жетиштүү деңгээлде билбесе, ар кандай бир деңгээлди коюп билбесе, анан ошо экинчи класска, башка класска, кийинки класска өткөрбөйт деген кошумча алымчалары, ошо кошумчалары талкуу жаратты. Анан экинчи жана чоң талкуу жаратканы болсо, бул ушул депутатка келаткан адамдарга ошо кыргыз тилди, мамлекеттик тилди жетиштүү деңгээлде билиши керек деген ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизебиз десе, ошол экөө кыйкырып чыгышты. Кыйкырып чыккандардын арасында ушу Балбак мырза дагы болду, Бакыт Сыдыков дагы болду, берки мен көргөнүмдөн дагы Кожокулова Айым дагы, башкалар дагы болушту да. Анан ошол экелер болсо ушу кыйкырып, адыраңдап, бул эмне кылганыңар, Кыргызстанда башка эл дагы жашайт деп өкүрүп бакырып трибунадан кыйкырышты. Мен дагы өзүмдүн тарыхчаларымда, социалдык баракчаларда мен активдүмүн, мен дагы аларга катуу айттым. Эми бул мындай укмуштуудай көрүнүштө кыргыз депутаттары кыргыз тилине каршы чыгып атат дегендичи. Албетте, булар айтып жатышат, мисалы, баягы эл аралык принциптерди айтып жатышат. Тиги бизде башка улуттагы адамдар жашайт, алар эмне депутат боло албайбы, алар эмне жашабашы керекпи деген чоң нерселерди айтып атат. Эми мен ошол кыргыз тили боюнча ал депутаттар угабы, укпайбы, бирок мен катталуучуларыма айтып кетейин. Достор, кыргыз тилин өзүңүздөр карап койсоңуздар, бир кызыктуу нерсеси бар. Эгерде биз кино тасмаларды же документалдуу тасмаларды, кыргызча болгон тасмаларды карап койсоңуздар, же болбосо Чыңгыз Айтматовдун китептерин кыргызчасын окуп, же болбосо Төлөгөновдун, ошол эле Манасты же башка деги эле кыргыздын бир баалуу болгон, кыргыздын бир атактуу болгон китептерин, адабий китептерин окусаңыздар, аны орто эсептеги кыргызстандык кыргыз балдар, кыздар, адамдар түшүнүү мындай оордук кылат. Аны адабий кыргыз тили деп коет. Ошол кинолорду, документалдуу тасмаларды карап отурсаңыздар, сүйлөшкөндөрү таптакыр башкача. Биз жашообузда сүйлөшкөн тилден, кыргызча тилибизден таптакыр башкача. Аны адабий тил деп коет. Ошол адабий тилибизди угуп отурсаң, кыргызча кандай кооз. Аябай сонун кооз тил да. Угуп отуруп кубанасың.
Ал эми бирок могу көчөдө отурганды, ошол эле депутаттардын талкуулап атканын, ошол эле могу көчөдөгү базардагы, ош базардагы же болбосо достор менен отурган кыргызча тилди карап көрсөңүздөр таптакыр башкача. Эмнегедир анчалык кооз эмес, эмнегедир анчалык угумдуу эмес, эмнегедир анчалык мындай бийик эмес. Угулушу таптакыр башкача. Себеп дегенде ал жерге биз баягы өтө эле мындай карапайым тилди кошуп иштаганбыз да. Ал жерде орусчасы аралашкан, башка тилдер аралашкан, англисчасы аралашкан, окей. Анан ооба деп анан баягы говорлор, баягы тиги Ошто кичине башкача сүйлөшөт, Жалал абадта башкача сүйлөшөт, Көлдө башкача сүйлөшөт, Таласта башкача сүйлөшөт, Жатыр, Батыр, анын баары кошулуп атып, майда чүйдөсү кошулуп атып, анан бир мындай жөнөкөй жупунуу бир тил болуп калган да. Эки башка тил. Туурабы? Сиздер баарыңыздар макул болсоңуздар керек ошону менен. Бирок ошол эле учурда мынакей азыр ушул подкастты угуп туруп, андан кийин анан ошол эле документалдуу фильмди, көркөм тасманы же болбосо ошол китепти алып туруп окусаңыздар, кандай керемет тил, кандай укмуш тил, кандай терең тил, кандай бай тил. Ошол жердеги сөздөрдүн айрымдарын түшүнө албай карайсың. Ал эми Манасты окусаңчы, таң каласың. Кыргыз тилинин байлыгынан таң каласың. Бирок ал тил эмнегедир жашоодо жөнөкөй жерде колдонулбайт, достор. Себеп дегенде биздин тилди Советтер Союзу учурунда орус бийлиги келгенде акырын жоголууга багытталып бараткан. Биздин тилибиз жоголуп бараткан да. Билесиздер да, айылдан Бишкекке келип орусча сүйлөгөндөн уялчу эмес белек. Дагы эле уялгандарыбыз бар да. Дагы эле уялып орусча сүйлөгөндө акцент болуп калат экен, сөздөрдү туура эмес айтып калат экенмин деп уялып тартынгандар толтура. Керек болсо Союз учурунун кулуну мен дагы ушу Бишкекке келгенде тигил же бул сөздү, орусча сөздү туура эмес айтып алсам, акцент кошуп алсам, жанагы мягкий знактарды айта албай калсам, уялып, кызарып, татарып ушинчу эмес да. Менден улуураак муундан сурап көрсөңүздөр, алар орусча билбесе, орусча туура эмес сүйлөп алса, баран деп айтышчу да. Азыр Орусияда, Орто Азиядан барган мигрант ишкерлердин баарынын көпчүлүгүн чурка деп айтат, аны билесиздер да. Кара көчүк деп айтышат, аны билесиздер да. Ошого окшогон жаман сөздөр менен белгилеп келет, аны сопсон билесиздер да. Себеп дегенде бизде Союз учурунда 70 жылдан ашык кыргыз тил бара басынып келип туруп, адабий, бийик, кооз болгон, терең болгон, көркөмдүү болгон тилибизди улам булам жоготуп, ал китептерде, көркөм тасмаларда, бийик адабий бир чыгармаларда гана калып калган. Ошондуктан биз сүйлөшкөндө, мисалы карап койсоңуздар, минтип сүйлөшпөйбүз да. Саламатсызбы, карындашым, кандайсың? Эртең менен мисалы Кутман таң, апа, кандайсыз? Жакшы эс алдыңызбы? Келиңиз анда, тамак ичелик. Таңкы тамагыңыз барбы? Бүгүн эмне ичет болду экенбиз? Мен сизге жардам берейинби? Деп мисалы минтип сүйлөшпөйбүз да. Апа, эмне бар? Эмне жейсиз? Кандай? Тигиби деп биз жупуну сүйлөйбүз да. Жанагындай тил, мисалы мен азыр айтып аткандай тил, андай тил жокко эсе да. Айрым үйлөрдө бар, интеллигент үй бүлөдө бар. Бир баягы көп учурларда көп мындай белгилүү кызматтарда иштеп, билимге өтө чоң басым көрсөтүп, үйдө баягы кыргыз тилге маани берип, көркөмдүү сүйлөгөн үй бүлөлөр бар, өтө чанда кезигет. Ал жерге барганда өзүңүздөр айрымдар барып калганда, элестетсеңер, отуруп калганда сиздер дагы минтип мындай ыңгайсыз сезе түшөсүз да, себептен дароо сезесиз. Сиздин кыргыз тил башка, бул жерде сүйлөп аткан кыргыз тил таптакыр башка. Же болбосо мен дагы ошол эки жогорку аттуу, баштуу, көрүнүктүү, билимдүү адам менен отуруп сүйлөшүп калганда таптакыр башкача ал киши менен сүйлөшкөндө. Ал айтат мисалы: "Эним, кандай иштериң? Акыбалың жакшыбы? Арыбай жүрөсүңбү? Иштериң кандай болуп атат? Үйдөгүлөрүң кандай? Апаң атаң жакшы жүрөбү? Кел баарлашалык" деп отуруп сүйлөшүп, "Ал акыбалың кандай? Тигил эмне болуп жатат? Таңдын көрү ошол эки жерде мындай болгондо кап башкача болмок экен" деп таптакыр сүйлөйт да.
Анан сен дагы ошол эки ыркташып баштайсың. Мен айтып жаткан нерсем ушул эки адабийти өлүп барып, бизде жупуну гана тилдер калган да. Жупуну ушинтип эле баягы десесиң, вообще турбай, тиңдей турбай, эмне сонун экен, укмуш экен деген бул жупуну жанагы орусча айтканда бытовой тил деп жөнөкөй тил калып калган да. Анан эми достор, ушул тилди, кыргыз тилди, адабий тилди эми гана өнүктүрөлү деп келатабыз да, себептен кыргыз тили бул жоголуп бараткан, өлүп бараткан тилдердин арасына кирет да. Себеп дегенде мисалы мына азыр компьютерде эми араң Google котормочу пайда болуп, ал жерде сөздөр жаңы чыга баштады. Айрым сөздөрдү биз дагы деле билбейбиз да, анын маанисин билбейбиз, котормосун билбейбиз. Манастан алып атабыз, мынакей Семетей, Сейтектен алып атабыз. Алар кичине популярдуулук болсун деп атабыз. Аларды колдоп атабыз. Кара тил менен Семетей, Сейтек, Манастар айтылып баштады. Интернетте пайда боло баштады. Мынакей азыр биз дагы бул подкастты кыргызча жүргүзүп атабыз. Баягы кыргызча жазган тилдер болуп атат. Эми араң гана бара кичинеден оңолуп келатат. Оңолуп келатканда дагы бул бара келаткан нерсе да эми акырындап келет. Кыйынчылыктар бар, толтура тоскоолдуктар бар. Бул жөн эле материалдык бир акча жагынан, каражат жагынан колдоо кыйынчылыктары эле эмес. Ал жагы да бар. Себептен китептер басылбайт, көп учурда китептер, кыргыз тилдүү китептер көп окулбайт, кыргыз тилдүү китептер аздык кылат, башка материалдар аздык кылат, кыргыз булактары интернетте ушу Санарип багытында аздык кылат. Ушинтип келатат, бирок бара оңолуп келатат да. Бара келатат, бирок андан тышкары, достор, андан тышкары көрдүңүздөрбү кандай каршылык бар. Кыргызстанда бир жерде кичине бир кыргызча айылдын атын өзгөртөлүп, кыргызча тиги шаардын атын өзгөртөлүп, кыргызча керек болсо бул жерде райондордун, аймактардын атын өзгөртөлүп десе, ал жаңырып барып туруп Кремльден жаңырып атат го бизге. Ошол жерде Кремльдин жанагы алдындагы жүгүргөн жөөттөрдөй болгон, ал жерде жана кулдар болгон атайын сүйлөгүчтөр бар. Атайын ал жерде тиги мамлекеттик думада отурган депутаттар бар. Ошол эки Кремльдин түз айта албаган айтылгыс сөздөрүн ошолор аркылуу айтышат. Алар болсо, бул кыргыздар эмне кылып атат? Тетигини биз болсо өчүрөлү деп атыптыр, тетиги биздин атты. Тарыхты жокко чыгаралы деп атыптыр. Булар да Украинанын кебетесин кийет деп ачыктан ачык коркутуп, акарат көрсөтүп, ачыктан ачык бизге басым көрсөткөнгө аракет кылып атышпайбы? Ошол жерде мигранттарыбызды кыйнап ийип, мончосуна чейин барып сабап, чөгөлөтүп, тепкилеп, ошого чейин көрсөтүп, таксисттерге бир ошол жерде ыдыктан баштап башка нерселердин баарын көрсөтүп, жумуштарында тоскоолдук кылып, тетиги курулуш компанияларынын ичине кирип кетип, ошол жерде так гана кыргыздар отурган жерлердин баарын чукуп келип туруп, ошол жака чейин жаңырып атпайбы? Булар эмне кылып атышат? Булар ушундай өзгөрүүлөргө тоскоолдук, каршылык кылып келип атышат. Ал ачыктан ачык аны баарыңыздар билесиздер да. Баарыңыздар билесиздер да аны. Ар бир орустун көзгө басар атка минери ошол жактан орус тилинин тамырларын, таркап кеткен тамырларын коргогонго аракет кылышат да. Байгүнү Лавров мисалы Өзбекстанга расмий сапар менен барып, түбөлүк отко барып, ошол жерге барып, кана орусча дебеди Лавров. Бул орустун аттуу баштылары ошол орус тилдин таркап кеткен тамырларын дагы эле сактап калыш үчүн аракет кылып атат да. Эмне сиздер ушу Кыргызстанда орус мектептери бүт аймакта бекеринен салынып атат деп ойлойсуздарбы? Себеп дегенде тил бул ар бир мамлекеттин өзөгү. Тил же бул мамлекетти жок кылыш үчүн, достор, биринчи кезекте ошол мамлекеттин тилин жоготуш керек. Мисалы, Кытайда азыр эмне болуп атат? Уйгур Синьцзян автономдук областы бар эле го, азыр деле бар аталган. Бирок ал болсо кытайча аталган, ал жерде бүт баары Кытай мектептер, бүт баарын кытайча окутат. Бара аларды уйгурлар болсо Кытайга үйлөнсүн деп, бара тилин жоготсун деп жатат да. Мисалы ошол жерде Орусияда буряттар бар, хакастар бар. Алардын баары эле тиги фамилиясы да, аты да өзгөрүлүп эле, тиги кебетеси бурят, а бирок аты жөнү Коля болуп калган да. Коля, Саша, Маша болуп калышкан да баары эле.
тилдерин баары өзгөрүп, аны менен кошо аттары өзгөрүп, анан ошентип ассимиляция жолу менен булар бара бара барып туруп орус болуп кетет. А эгерде андай болбойм, мен өзүмдүн элимди, өзүмдүн өзөгүмдү сактап калам десе, тилин сактаганга аракет кылышат. Ошентип орустун аттуу баштуулары өзүлөрүнүн тили үчүн бекем туруп берет. Урматтуу депутаттар, урматтуу Балбак мырза, урматтуу Бакыт мырза жана башкалар, мен айтайын дегеним, туура мыйзам келип атса талкуулаш керек. Ал жерде орчундуу ашынган улутчулдук болуп баратса, аны айтыш керек, бирок этияттык менен, кылдаттык менен айтыш керек. Силер өкүрүп бакырып кыргыз тилге каршы чыгып, жанагы кыргыз тилге жалпысынан каршы болгон адамдарга жем берип жатпайсыздарбы? Ошол адамдарга мынакей булар улутчулдар дегенге силер ошол эки жол ачып берип жатпайсыздарбы? Мынакей мен Нурлан мырза спикериңер менен, төрагаңар менен көп учурда макул эмесмин, сындап келем. Бирок кыргызча дегенде, кыргыз тили дегенге бул киши дайыма тикесине тик туруп берет. Баягы билесиздерби? Могул жерде биз килейген мамлекет болуп алып, борбор калабыздагы 4 райондун атын өзгөртө албай отурабыз го. Урматтуу депутаттар, 4 райондун атын өзгөртө албай отурабыз го. Эмне себептен? Себеби бул акча маселеси эмес да. Курулуштардын баары мына курулуп атат. Миллиарддеген акчалар кетип атат. Анан эмне ошол эки 4 райондун атын алмаштырганга акчабыз жетпейт деп ойлойсуздарбы? Кеп анда эмес да. Кеп жакта океңдердин башында тургандардын басымында да. Өткөндө сиздин төрагаңыздар ошол эки 4 районду алмаштыралы дегенде кандай басым болду? Кандай чабуул болду ар кайсы жактан? Урматтуу депутаттар, силер аттуу баштуу деген силер болосуңар да. Силер кыргыз тилди коргоп, силер ошол эки биздин өзөгүбүзгө тикесине тик турбасаңар, силер турбасаңар ким турат анан айланайындар? Ким турат силер турбасаңар? Анын ордуна туруп алып ошол экилерге жем чачып берип атасыңар мынакей. Эртең ошол эки сиздерди, албетте алар даңазалашат. Мынакей ушул Балбак деген депутат бар экен, азамат экен деп айтат. Бакыт Сыдыков деген азамат экен деп айтат. А бирок силер болсо кыргыз тилин, биздин өзөк болгон нерсени дубалга, ошонун пайдубалына балта чабып атпайсыңарбы? Ошонун тамырына балта чабып атпайсыңарбы? Туугандар, силер ошону ойлой жүрсүңөр. Туура мен дайыма улутчулдукка каршы болуп келем. Жанагы мектепте баланы 2-класска эгерде кыргыз тилин өткөрбөй койсо, берип тиги сынакты тапшыра албай калса, өткөрбөш керек дегенге ага да мен каршымын. А бирок туугандар, жогорку кызматта, силер жогорку бийлик биз мыйзам чыгаруу деп айтасыңар да. Мыйзам чыгаруу бийлиги деп айтасыңар да. Ошол мыйзам чыгаруу бийлигине бара жаткан талапкерлер кыргыз тил сынагын өтсүн, тийиштүү деңгээлде. Ал жерде укмуштай болуп, тим эле кыргыздын нукура таптаза, накта кыргызча сөздөрүн алып, тим эле анын тиги этиш зататоочторуна чейин билсин деген талап жок ал жерде. Негизги жөнөкөй эле, негизги деңгээлдеги элементардык кичинекей сөздөрдү эле кыргызча билсин, ошону үйрөнсүн деген талаптарды киргизип жатса, кыйкырып өкүрүп, кыргыз тил атаңарды өлтүргөндөй кыйкырып атасыңар ошол жерге туруп алып. Ал эми жогорку кеңештин бул аянтчасы, бул эң негизги медиа аянтча экен, эң негизги маалымат чыгаруучу аянтча экен жакшы билесиңер дагы, кыйкырып атасыңар ошол жерде туруп. Кыргыз тилинин душманы болуп айтып атасыңар. Туугандар, жөнөкөй карапайым адам, түрк болобу, мына силер келтирип атасыңар, казак болобу, орус болобу, өзбек болобу, дунган болобу, кытай болобу, кыргыз тил билбей эле койсун. Кыргызстанда жашап, мен кыргыз тилин билбей, өзүм иштей берем, ишкерлик кыла берем, жумушумду кыла берем, тигини кыла берем, мага кыргыз тил билген мага эч тоскоол болбойт десе, билбей эле койсун. А бирок жогорку кеңешке, жогорку деген атыңар бар да, жогорку кеңешке, жогорку бийликке барып, мен кыргызстандыктардын, жалпы кыргызстандыктардын тагдырын чечем деп жатса, анан кантип кыргызча билбей деп айтасыңар силер? Силер кыргызча билбей эле койсун деп атпайсыңарбы ошентсе? Туугандар, ошондо айтыш керек да. Ар бир жаранга айтыш керек. Жаран, Кыргызстан бул
баардык улуттардын жыргап жашай турган бейиштей болгон жери. Келгиле жашагыла, келгиле ишкерлик кылгыла, бизнес кылгыла, эмне иш кылсаңар ошонун баарын кылгыла, баарын кылгыла. Кыргыз тилди бил деген силерге талап жок. Келгиле, биз баарына кучак чайып тосуп алабыз. Бирок кыргызстандыктардын баардык ошол эле учурда көпчүлүктү, басымдуу көпчүлүктү түзгөн кыргыз деген улуттун дагы тагдырын чечем десеңиздер, ошолордун жашоосуна эреже түзөм десеңиздер, мыйзам деген эреже да. Силер мыйзам кабыл алсаңар, биз ошол эреже менен жашайбыз. Эреже түзөм десеңер, анда кантип кыргызча бил деп айтпайсыңар? Кыргызча билиш керек да. Кыргыздын менталитетин, кыргыздын көйгөйүн, кыргыздын жашоо турмушун, кыргыз эмнени баалуу деп тутат, кыргыз эмнени жек көрөт, кыргызга эмне өөн, кыргыздын жашоосуна, анын салт санаасына, битине эмне туура эмес экенин билиш үчүн кыргыз тилин билиш керек да. Кыргыз тилин билбесе, бир сөз кыргыз тилин билбесе, орус биздин менталитетти түшүнөбү? Бир сөз кыргыздын салтын билбесе, кыргызча билбесе, Кытай биздин менталитетти түшүнөбү? Кыргыздын ички дүйнөсүн кыргыз тилин билбеген адам түшүнө алабы? А силер ошол адамга туруп алып анан чечим кабыл алсын деп атасыздар да, мыйзам кабыл алсын, добуш берсин деп жатасыздар да. Достор, туугандар, мырзалар, байкелер, эжелер, сиздер кыргыз тилге күйбөсөңүздөр, анан ким күйөт анан? Сиздер жогорку бийликте, жогорку кеңеште элдин шайлоосу менен ушул адамдар биздин кызыкчылыкты коргойт дегенге барбайт. Ким күйөт анан? Ооба, сиздер азыр айтасыңар, башка улуттарда жашайт да, алар тигит антип ашынып кыйкырып өкүрбөй элечи. Анда башка нерсени талкуулабайсыңарбы? Талкууласаңыздарчы. Аны башкача айтса болот да. Туугандар, ошол эле Мелис мырзага айтып, макул, бул мыйзамыңызды карайлык, анда ошо кандай деңгээлин карайлык, жана улутчул жакка кетелик деп, мындай кетип калбайлык, ошол жакка өтүп кетпейлик, келгиле ойлонуштуралык деп. Эгерде ошондой эле маселе болуп атса, акырын Мелис мырза менен ар жакка чыгып алып, трибунага аңыраңдап, кыргыз тили атаңарды өлтүргөндөй кыйкырбай эле өзүнчө барып сүйлөшүп алсаңар болбойбу? Өзүнчө ошол эки эшикти ар жагына чыгып алып, Мелис мырза, могул жери кандай болуп калат? Могул жеринде биз улутчулдук аянтына түшүп кетпейбизби? Ашынган радикалдар жагына кирип кетпейбизби? Могул жерде ызы чуу болуп кетпейби? Орустар эртең эмне деп айтат? Тетиги Кремль тигинтип айтпайбы? Могул жерден акырын мындай кылбайлыкпы деп сүйлөшүп алсаңар болбойбу? Тим эле аңыраңдап, тим эле кыргыз тил атаңарды өлтүргөндө, энеңерди өлтүргөндө кыйкырасыңар да. Бакыт мырза, сиз мындай акыл эстүү, мындай билими бар адам катары мен көрүп жүрсө, тим эле аңыраңдап кыргыз тил атаңызды өлтүргөндөй кыйкырасыз да. Аянтчага туруп алып. Ошол кыргыз тилин колдогонуңарбы? Ошол кыргыз тилине өнүгүүгө жол тапканыңарбы? Силер кайра тетиги кыргыз тилдин душмандарына жем берип атпайсыңарбы? Кыргыз тилдин душмандарына мүмкүнчүлүк берип атпайсыздарбы? Кыргыз тилин жанчып өлтүрүп атпайсыздарбы? Тамтаңдап, жаңы туруп, тайтайлап басып келаткан кыргыз тилин балта чаап, бутунан кулатып атпайсыңарбы? Ошону ойлонбойсуздарбы? Алдыгы жерге барганда жок дегенде мейли. Кнопка басып отурасыңар көбүнчө. Айт дегенди айтып коюп отурасыңар, кыл дегенди кылып коюп отурасыңар. Ушуга келгенде эмнеге жем чачасыңар? Көп нерсени билесиңер да. Эрежени билесиңер. Кандай болуп чечим кабыл алынып аткан силер эле эмес, кандай болуп мыйзам кабыл алынып жатканын баардыгыбыз эле билип атабыз. Аны элдин баары эле билип, сопсону эле көрүп отурат. Эмнеге ошентип билип туруп, анан кыйкырасыңар? Бизге депутаттыкка ушу тил боюнча тоскоолдук кылат депчи. Мен жана тарыхчыларыма айттым, депутатка эртең туруп бир жактан бир адамдар келип туруп эле кет десе, дырылдаган бойдон кетесиңер да. Кыргыз тилин тим эле суудай сайгап, булбулдай ырдап, кыргыз тил боюнча түш жооруп, кыргыз тилден башка тил билбесеңер дагы кет десе кетесиңер да, турган иште. Аны силер баарыңар билесиңер да. Бирип алып анан ошол жерде туруп алып, эки жүздүк кылып алып, эмне бизди кет деген турасыңарбы? Депутаттыкка тоскоолдук кылып атасыңарбы? Тетиги жакта Америкада, Англияда окуп аткан балдар эмне, алар күнөөлүүбү депчи. Алар күнөөлүү эмес. Сиз
ошол балдардын ата энеси, биз күнөөлүүбүз. Ошентип трибунага чыгып аткан силер күнөөлүүсүңөр, ошол жерде кыйкырып, айкырып, өкүрүп, кыргыз тилди билбей эле койсун деп, силер кыргыз тилди билбей эле койсун деп өкүрүп аткан силер душмансыңар кыргыз тилдин. А сиз күйбөсөңүз кыргыз тилге, мен күйбөсөм кыргыз тилге, ким күйөт анан кыргыз тилге? Ким күйөт кыргыз тилге? Америкада, Европада, Англияда окуп аткан кыргыз балдары кыргызча билсе, билбей эле койсун, алар келет бул жака, ошол иштейт. Кыргыз тилин билбегендик тоскоолдук кылбаса иштеп жүрө берет. Тоскоолдук кыла баштаса, жанына көчкүнө күч келсе, кыргыз тилди бат эле үйрөнүп кетет. Кыргыз тилди бат эле үйрөнүп кетет. Күч келди деген сөз ошол да. Кыргыз тилди билүү талап көп жерде боло баштаса, анда ар бир кыргыз ойлоно баштайт. Ар бир кыргыз ойлоно баштайт. Мен бул мамлекетте жашагым келсе, бул мамлекетте иштегим келсе, бул мамлекетте мен жылуу депутаттын отургучуна барып туруп көчүгүмдү отургузгум келсе, анда мен кыргызча тил билишим керек турбайбы? Мен кыргызча сүйлөшүм керек турбайбы? Мен кыргызча үйрөнүшүм керек турбайбы деп үйрөнө башташат. Сиз туруп, я виноват что ли деп өкүрүп атасыз. Албетте сиз виноват. Эмне мен виноватмынбы анан? Эмне мен виноватмынбы? Сиз кыргыз тилди билбесеңиз, мен күнөөлүүмүнбү? Албетте сиз күнөөлүүсүз. Сиз күнөөлүүсүз. Сизден бөлөк эч ким күнөөлүү эмес. Кеп ошондо да. Мен кыргызча билбесем, анда мен түшүнүшүм керек. Мен кыргызча билбесем, Кыргызстандын тагдырын чечкенге укугум жок. А мен чечким келеби Кыргызстандын тарыхын? Анда мен үйрөнүшүм керек. Анда мен үйрөнүшүм керек. Орусияда, мамлекеттик думада ким котормочу менен ошол жерде отурат? Башка улуттун өкүлдөрү. Бардыгы орусча зыңкыйып сүйлөп отурат. Өзбекстанда биздин кыргыздар бар, билесизби ошол жерде? Кыргыз айым бар ошол жерде. Барып сурап көрүңүзчү. Өзбекче суудай сүйлөйт. Суудай сүйлөйт өзбекче. Достор, мен жана Dream Journey компаниясы кезектеги кызыктуу тур жарыялайбыз. Булсам биздин тур Фудзиямага, Жапонияга болмокчу. 24 августтан 4 сентябрга чейин Жапониянын 6 шаарына, Киото, Осака, Токио жана башка шаарларына, эң кызыктуу жерлерге, эски Жапония, заманбап Жапония, кызыктуу Жапония, салт саналары, алардын тарыхы дегиле, азыркы жапондор ким, алар эмне жешет, эмне менен жашашат, кантип жашашат, ошонун баарын толук барып көрүп чыкмакчыбыз. Андан тышкары, эң негизгиси, достор, биз Фудзиямага трекинг кылып, Жапониянын эң бийик чокусуна чыгып келмекчибиз. Сөзсүз түрдө абдан кызыктуу, абдан саз, жыш жана бай саякат болмокчу. Бул саякат менин жакындарым үчүн, менин саналаштарым үчүн атайын даярдалып жатат. Өзгөчө даярдалып жатат. Келиңиздер, толук маалымат шилтемеде катталып, жазылып, аракет кылып, дүйнөнүн төрт буручун көргөнгө умтулалык. Бул жашоону жаркырата жашаганга аракет кылалык. Биз менен чогуу бул жашоо сөзсүз түрдө жаркырайт. Кеттик Жапонияга. Англиянын премьер-министри болгон индиялык эмне англисче билбейби? Англисче сүйлөйт, суудай сүйлөйт. Кудай урбадыбы? Сиздер кыргыз тилин сыйлабасаңар, ким сыйлайт, ай? Уят эмеспи, шерменде эмеспи, чыгып алып, трибунага чыгып алып ушинтип айткан. Мен УКМК кызматкерлерине дагы, УКМКнын жооптуу кызматкерлерине дагы кайрылам. Ушундай учурларда билбейм эмне кыласыздар. Жанагы өткөндө спикердин төрөган орун басары менен сүйлөштүңүздөр го? Сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндөн кийин ал оюн өзгөрттү деп чыкты го. Нурбек Сыдыгалиев бир нерселерди айтып андан кийин ушинтип чыкпадыбы? Ошентип ушул жигиттер менен, ушул айымдар менен дагы сүйлөшүп коет деген чоң үмүттөмүн. Сүйлөшүп, тууган андай болбойт деп, анан оюн өзгөртүп калат эртең.
Ал эми тилге жоопту болгон Мерис мырзага сизге чоң рахмат. Кыргыз тилине күйүп, кыргыз тилин өнүктүрөм, кыргыз тилин башка деңгээлге чыгарам деп айтып жатасыз. Туура азыр оңой эмес учур, бирок биздин кыргыз тилибиз азыр тайтайлап жүргөн бала, тайтайлап тушоосу жаңы кесилип жаткан бала. Ар бирибиз кыргыз тилди үйрөнгөнгө, кыргызча так сүйлөгөнгө, кыргызча жогорку деңгээлде сүйлөгөнгө, кыргызча адабий жанагы биз көркөм тасмада көргөн тилди сүйлөгөнгө, документалдуу тасмада көргөн тилде сүйлөгөнгө, Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун китептеринде жазылган кыргыз тилде сүйлөгөнгө аракет кылсак, ошол биздин эң чоң салымыбыз. Кыргыз тилге гана эмес, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, кыргыздын көз карандысыздыгына, кыргыздын кыргыз болуп түптөлүп, кыргыз мамлекети күчтөнүп, өнүгүп кетишине салымыбыз ушул. Ар бирибизден башталат. Ар бирибиз анан жогорку деңгээлге аянтчага туруп алып, жанагынтип кыйкырып өкүрө берсек, кыргыз тилинин душмандарына биз жем чача берсек, анда тилибиз да өлөт, дилибиз да өлөт. Аяк түбү барып мамлекетибиз да жок болуп өлөт. Сак саламатта болуңуздар. Кыргыз тилибизди коргойлук биргелешип.